Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Ушинтип мен эми медтехникумдун окуучусу болдум. Техникум учкан уям. Менин балалык өмүрүмдүн жарымы ушул жерде өттү. Негизинен мен адам болуп калыптануучу өмүрдүн тепкичтерин ушул жерде басып, канат сермедим. Учкан уям аттуу ырымды бекеринен арнаганым жок. Ушул техникумда өткөргөн күндөрдү менин өмүрүмдөгү эң бактылуу күндөрдөн деп эсептейм. Жакшы окуп, коомдук көпчүлүк ишине активдүү катышып, зоолом көтөрүлгөн көрүнүктүү кыздардан болдум. Кыргызстандын илим билими, маданиятынын пайдубалын түптөөдө ченемсиз эрдик көрсөтүшүп, зор эмгекте өтөшкөн өз заманынын азамат уулдарынан тарбия, таалим алдык. Алар маданиятсыздык караңгы күндөрүндө колдоруна шам кармап, миңдеген адамдарды аркасынан ээрчитип, келечекке кадам шилтеген алдыңкы асыл адамдар болчу. 3-күнү күнү сабакта Иван Иванович Иванов орус тилинин мугалими болуп келди. Чепилдеген орто бойлуу адам экен. Келди да чакчелекей түшө баштады. Менин таңыркашымдын чеги жок. Ал капчыгын чөнтөгүнөн алып ыргытат, борду сындырып ыргытат, үстөлгө чыгат түшө калат. Мен аң-таң болуп отуруп, жанымдагы кыздан сурадым. Бул киши эмне болуп жатат? Орус тил мугалими. Это что такое? Это кошелек деп капчыкты айтып. Это что такое? Мел деп борду, капчыкты ыргытканды, борду сындырганды эмне дерин, отурганды, эмнеге отурду көрсөтүп, орусча кантип айтылышын айтып жатпайбы? Байкап үйрөнүп ал. Мына ушул асыл мугалим биринчи жолу мага Лениндин тилин үйрөттү. Ушул убакытка чейин это что такое? Это кошелек деген сөзү кулагымда. Ал эми орустун чоң адабиятынын эшигин биринчи ачып, колумдан жетелеп кирген адам Николай Николаевич Ивановский болду. Бул киши Иван Иванович кеткенден кийин орус тилинен жана орус адабиятынан сабак берди. Гогольдун өлүү жандарын алып келип, өзү окуп берет. Борсулдап күлө берет. Биз дагы ал күлсө эле түшүнбөй кошо күлүп калабыз. Чичиковдун аты гана эсте калат. Түшүнүп жатат десин деген эбиз го. Бирок кыраак адам байкайт билем, күлкүсүн тыйып, акырын баарыбызды кыдырата карап, анан эч нерсе сезбеген киши болуп, жөнөкөй сөз менен окулган беттерди кайталап айтып түшүндүрчү. Ошол китеп окуп берип, көркөм адабияттын укмуштай дүйнөсүнө жетелеген Николай Николаевич борсулдап күлүп, көз алдыга дайым келет. Физика сабагын Фрунзенин биринчи мугалими Павел Дмитриевич Масленников алып барчу. Бул адам улгайып калган чокчо, коюу ак сакалы бар толмоч келген, ар дайым колуна таяк кармап жүрө турган. Чөнтөгүнө бурчактай болгон конфеттер сала келчү. Биз эшиктин алдында күтүп турчубуз. Бирден колубузга конфет тийгенине кубанып, төбөбүз көккө жеткенсип калабыз. Тенти менен Мойзаны конокко чакырам. Булар жакшы окушат. Ким ушулардай жакшы окуса, менде конокто болот дечү. Бир күнү Мойза экөөбүздү чакырды. Жуунуп таранып, аябай даярданып бардык. Короосунда жүргөн экен. Короосу толтура роза гүлү тигилген. Бизди көрүп, "О, келгиле" деп, экөөбүзгө 2 кызыл роза гүлүн кесип берип, далыбызга чаап жөнөтүп койду. Албетте, биздин үмүтүбүз чоң болчу. Эң эле жок дегенде печенье менен чай ичебиз го дегенбиз. Кыздарга печенье менен чай ичтик деп келдик. Конокко барып даам татпай келгенден уялган билем. Ал эми математикадан Константин Петрович Бурдасты берүүчү. Бул киши экөөбүз бир майрамда бирге сыйландык. Ал киши мугалимдердин үлгүсү катарында электр чайнеги менен, ошол кезде ал чайнек техникалык жаңылык эле. Константин Петрович дагы мен Жунушбаеваны электр чайнеги менен чай кайнатып конокко чакырам, жакшы окуйт дей берүүчү. Бир күнү мен обкомолдун пленумунда жүрүп, үйгө берген тапшырманы аткарбай бардым. Ошол күнү мени чакырып калса болобу? 2 коюп койду. Көп узабай тилекке каршы бизде жалпы комсомолдун чогулушу өтмөй болду. Мугалимдер катышты. Маселе окуучулардын сабакка жетишүү, сапат жөнүндө. Обкомдун өкүлү болуп Бектурсунов катышты. Белгилүү котормочу. Мына ошонун катышуусун пайдаланышып, жанагы математикадан алган 2 жарыяга ээ болду. Ичтарлык кылып жүргөн менин курбуларым бири-бирин түртүп жатып, бирөөнү сүйлөтүшөт. Ал отличник болуп жүргөн обкомолдун мүчөсү Жунушбаева үлгү болуунун ордуна математикадан 2 бар десе болобу? Мен жерге кирип калдым. Өмүрүмдө биринчи жолу көрө албастык менен беттештим. Константин Петрович чогулуштун аяк жагында туруп справка берди. Жунушбаева менин предметимен эң жакшы окуган болчу. Биринчи жолу үйгө келген тапшырманы аткарбай келип, 2 алды. Ал чын, бирок эң алдыңкы окуучу деди. Ага карабастан мен өтө сынып калдым. Курбуларым деле муну жакшы билише турган.
ар качан эсепти менден көчүрүп жүрүшкөн. Ошого карабастан учурду пайдалангандары акылыма сыйбады окшоду. Ичи тарлык канча адамдын жүрөгүн оорутуп сындырбайт. Негизги предметтер кире баштаганда биздин талайыбызга мезгилден буйрган кыргыз медицинасынын башында турган, анын өсүп өнүгүшүнө зор эмгек сиңирген медицинанын балбан мээнеткечтеринен биринчилерден болуп билим, тарбия алдык. Ар кимиси өзүнчө залкар чоку, туюк жерге кол салган биринчи жолчулар. Мен өзүмдү бир жагынан эң бактылуу адаммын деп сезем. Анткени мен өмүр жолумда ушулар өңдүү билимдин, маданияттын, коомчулуктун биринчи жолчулары менен үзөңгүлөшүп келдим. Теоретикалык хирургиядан Иса Коноевич Акунбаев, оперативная хирургиядан Касым ага Нигматуллин, гинекологиядан Хаким Жапарович Ярлыбеков, тери оорусунан Молдогазиев. Бул киши ошондо биринчи медицина илиминин кандидаты болгон киши экен. Аны биз түшүнүп жарытпаптырбыз. Бродный, кулак, тамак, мурун оорусу боюнча. Балдар оорусунан Лебедева, ички оорудан Яковлев, көздөн Еникеева, физиологиядан Садыков жана башкалар. Булар негизги кесибибизге байланыштуу предметтерди алып барышкан жогорку курстагы педагогдор эле. Кийинки даярдоо курстарында окуганыбызда бизге тарбиячы болуп акыл насаат айтып, өз эне тилибизде сабак берген Бердибаев Эсенкул, Данияров Төлөнбай, Жүндүбаев Сулайман сыяктуу мугалимдерибиз эстен кеткис болуп жүрөктө турат. Анткени биз техникумга келген күндөн көз ачып көргөн сыймыктуу ата, ага сыяктуу адамдардан болушту. Үйдү сагынып, чүнчүп жүргөндө көңүлгө жылуу сөз, мээрим, мамиледе чекебизди сылап коюшса, баласың да көңүл эргеп, сүткө тойгон күчүккө окшой түшөсүң. Бирок алыс кеткен жаш балага үйдүн сагынычы кандай? Кай бир түндөрү жуурканага чүмкөнүп алып, өпкө кагып, түн аударасың. Ажырашууда бала эле кусадар болобу? Эн атаңдын кусалыгы ашып түшпөсө кем калбас. Бала үчүн отко да, сууга да түшөсүң го деп эл өзү айткандай, менин атам, энем кусалыктын зарынан далбас уруп, мени издеп жөнөшөт. Кыштын кыраан чилдесе. Алыс сапары документсиз жол тартпоону ойлошуп, сельсоветке справка сурап барышса, төөлөргө жүн жүктөп, токмокко жөнөтүп жатышкан болот. Эки иштен бир иш болуп 5 төөнүн милдетин моюндарына ирип чыгышат. Энемдин мингени чалпуу ат, койнуна катканы 2 чыгалек ымыркай бала. Киченемден төрөлгөн сиңдимди да сагынып жүргөндүр дешип алып алышкан экен. 6-7 күнкү жол азабы өзүнчө жомок. Тар жолдо чалпуу аттын азабы аз киргенсеп, жаш баласына суук тиеп, көзүн ачпай онтоп калат. Токмокко эптеп жетишип, төөлөрдүн жүгүн тапшырышып, бошогон төөлөрдү шериктерине кошуп, кайтарып жиберип, Фрунзеге бет алышат. Фрунзени тоңдун бир көчө кичине кыштагындай көргөн маңыроо байкуш кыргыз ат энем менин адресимди да алышпайт. Эмне окуу жай экенин да билишпейт. Базарга барсаң бактыңдан көрүп алышып келе беришет. Чак түштө көксөгөн шаардын көчөсүнө киришет. Көрүнгөн кишиден бала окуган мектеп кайда деп сурашат. Мектеп көп, кандай мектеп дешет. Айта алышпайт. Тигил көчөдө окуу жайы бар, барып көргүлө болот. Ал көчөдөгү окуу жайына барышып, жолуккандардан Жунушбай баласы Тентини билесиңерби дешет. Жунушбай баласы Тентини билишпейт, анда жок болуп чыгат. Ар бир мен табылбаган окуу жайынан соң атам эр кашына өктөп, баламдан айрылган турбайбызбы, бала дайынсыз болгон турбайбы деп өпкөлөй баштайт. Энем кайраттуураак жан болчу. Ал: окуй Жунушбай, ушинтип эле ыйлап турасыңбы? Күн кечтеп баратпайбы? Дагы издөөгө аракет этпейлиби дейт. Ошонун ортосунда шаардыкча таза кийинген жаш жигит өтүп бара жатат. Атамдын өтө кейишине, турушуна көңүл буруп, акыбалдарын сурап калат. Балабызды шаарга күздө окууга алып кетишкен. Эч жерде жок, таппай жүрөбүз дешкени менен эмне окуу экенин айта алышпайт. Ушул көчө менен туура бара берип, чоң түрмөнү тапкыла. Ошол түрмөнүн аркы көчөсүнөн өйдө бурулуп бара түшкөн жерде балдар окуган техникум бар. Балким балаңыздар ошондо болуп жүрбөсүн дейт. Чоң түрмөнү таап, көчө өйдө келе жатышат. Алды жакта бир тестиер кыз бала учурайт. Андан Жунушбай баласы Тентини сурашса, байкуштарга бакыт жылмайып, ал кыз баласын билген болуп чыгып, кабарга жүгүрөт. Аркасынан атам энем кудайлап теминип жөнөп калышат. Мен жатаканада сабак даярдап отурсам эле, эшиктен алиги кыз атып кирип: "Тенти, атаң келишти, чакырып жатат", деди. "Чынелеби, кайда?" "Сүйүнгөнүм ай, кандай жүгүрүп чыкканымды билбейм. Дарбазанын оозуна чыга калсам атам, энем атынан түшүшүп турушкан экен. Мындай учурдагы көрүшү белгилүү го. Мен эртеси сабакка кечигирээк келдим. Эртең менен эрте туруу мен үчүн кыйын эле. Түнкүсүн төшөккө жаткан соң тез уктабас адатым бар.
Көп убакытка чейин ойлонуп, кыялданып, узун жомокту ойлоп алам да, кайбирде аягына чыкпай талыкшып уктап кетсем, эртеси жаткан соң кайра улап ойлонор бала кезден мага байыр. Ошонун натыйжасында эртең менен талыкшып тура албай жатып, жанымдагы кыздар ойготсо, 5 минут жата турайын, сабакка кирчү коңгуроо кагылганда секирип туруп, шашла кийинип араң жетишем. Ар качан эртең мененки тамактан куру калам. Бул күнү мугалимден мурда класска киришке жетишпей калдым. Анткени атам, энем алып келген трайке тыштаган кара көрпө ичикте, сырты чий баркыт көрпө тумакты жана кийиз өтүктүн баарын кийип жасанганча убакыт кетти. Биздин техникум 2 гана кабат кызыл үй болчу. Биринчи кабаты жатаканабыз, анда жатабыз. Экинчи кабаты класстар, анда окуйбуз. Думбаланып кийиништен кажети жок болчу. Жеңил кийимче барчубуз. Мен ата менен алып берген кийимдерди көрсөткүм келген го. Борондон чыккан сыяктанып шашылып класска жүгүрүп кирдим. Мугалимибиз Төлөнбай Бакирович Данияров сабакты баштап калган экен. Мени көргөндө классташтарым доо күлүп жиберишти. Отура калып, Төлөнбай агайга карасам, ал киши дагы карсылдап күлүп жаткан экен. Мен алды эмне үчүн болгон күлкүгө түшүнө албай, элейип отуруп калдым. Күлкү бир аз тыйылган соң мугалим агай: "Тенти, бул кийимди ата-энең алып келген го. Жакшы экен. Кыш катуу. Эми үшүбөйсүң. Жакшы болуптур. Класста ысык болор. Танаписте чечип, жатаканаңа алып барып кой. Эшикке чыкканда кийип жүр", деди. Мен ошондо гана жанагы классты жаңырткан күлкүнүн маанисин түшүндүм. Төлөнбай Бакирович жөнүндө 2 ооз сөз. Бул киши бизге кыргыз тил адабиятынан сабак берчү. Жүрүш турушу жандуу, шамдагай, сезгич, өз предметин жакшы билген чыныгы педагогдордон болчу. Сабакты өтө кызык алып бара турган. Бир күнү жаз жөнүндө баарыбызга ыр жазып берүүнү тапшырды. Көптүн ичинде мен дагы жаздым. Бирок ошол ырыма 5 деген баа алдым. "Тенти, сен ыр жазсаң колуңдан келет окшойт", деди. Мен бул сөзүнө жарытып маани бергеним жок. Өзүмчө эмнеге ыр жазмак элем, мен деген доктур болом, доктурдун окуусун окуп жатсам деген ойго келдим. Ал кезде ыр жазуунун эмне экенин деле түшүнбөчүмүн. Акындар, жазуучу адамдар бир башкача жаралган жандай баамдачумун. Төлөнбай Бакирович дагы мен ойлогондой, бул кыз медик болчу неме, кайдан ырга көңүл бурсун дегендей түшүнсө керек. Ал дагы өзүнүн биринчи байкоосун эле салбаган чыгар. Эгерде мен педагогика техникумунда окуган болсом, өзүм да агай да балким мендеги жылт эткен шыктын учкунуна башкача көңүл коюп, балким мен эртерээк өз мезгилинде ойгонуп калат белем. Анда мен 13-14 жашта кезим болсо керек. Ошол менен биринчи жазган ырымдын бир гана куплети эсте калыптыр. Жаз келди, ала шалбырт карлар эрип, жер жатат ийип берген сүтүн эмип. Биз балдар жазды тосуп кубанабыз, жарышып жайнап чыккан гүлдү терип. Төлөнбай Бакирович мендеги шыктын учкунун биринчи байкаган адам гана эмес, мага биринчи жолу көңүлү түшүп, махабаты жанган эле. Башкача айтканда, биринчи болуп мага жүрөк сырын билдирген, көксөй колун сунган адамдан болду. Мен ушул күнгө чейин кыз экендигиме көп маани бербей, баягы эркеликтеги эркекче мүнөздүн таасиринен чыга элек азуу атайлардан элем. Мен өтө сыйлаган атадай, агадай, педагог тарбиячынын идеалы көргөн кымбаттуу мугалимим жүрөк сырын ачып, менин кыз экендигимди күбөлөп, канчалык эркин айланып учсам дагы бирөөнүн торуна, колуна түшүп, коруган, соолуган куштай боло турган кыз тагдыры мага да таандыгын далилдеп жаткандай сезим тоодурду. Мени ата менен эркек деп жүрүшсө, өзүмдүн чоң эле мугалимим, ал киши мага өтө чоң, бир топ жаштагы кишидей көрүнчү. Көрсө 20-нын 3-4-үндөгү эле кези белем, мага мындай мамиле жасашы эмнеси, мен али жашмын, окушум керек, муну түшүнбөйбү деген сыяктуу ойлор башыма сыйбады. Чынын айтканда, бул жорго мага такыр жакпай капа болдум. Төлөнбай Бакирович сулууча келген, көрүнүктүү жигиттерден болчу. Бизде окуган кыздардын кайбирлерине өтө жакчу. Эгерде алар болгондо чоң бакыт көрмөк. Аны мен жакшы биле турганмын. Бирок мен эмнегедир ушинтип терс кабыл алдым. Мунун себеби биринчиден тагдырыма жат тарбияланып, келечек турмушка даярдыксыз камыраак белем. Экинчиден, эң негизгиси жүрөк сезимим ойгонбосунда болду белем. Жүрөк ар кимге ойгоно бербейт экен. Төлөнбай Бакирович бул маселеге сезимдүүлүк менен мамиле жасады. Кайбир мени сүйүп, күйүп, анан душман болгон эргулдарга окшобостон, баягы эле урматтуу мугалим тарбиячы катары кала берди. Мен ушунусуна ыраазымын. Ал кишинин жайдары, жаркыраган элесине, мага болгон махабаттын жалындуу илебине мен бүгүн башымды ийем. Мен ушул техникумда өткөргөн 6 жылдан ашуун өмүрүмдө ушул Төлөнбай Бакирович сыяктуу таза, жакшылыкча,
мен деп жанган махабаттардын жаркыраган нурларына бөлөнүп, кумарлуу көздөрдү ээрчитип, алардын баардыгын баянdoonун кажети жоктур. Бирок махабатын кекке алмаштырып, өмүр бою сарызме чөп салып, канча жолу тагдырыма балта чабышка аракеттенген бир азаматка токтолгум келет. 1934-35 жылдары биздин техникумдун алдында 1 жылдык опорный курс ачылды. Бул курстун максаты медициналык биринчи жардам көрсөтө турган санитаркаларды даярдоо. Ошол курска көбүнчө кыргыз атчандар полкунун командирлеринин, жогорку составтарынын, кесипсиз чала сабат үйдө отурган аялдары кабыл алынды. Чындыгында ал курстун максаты курсту бүтүргөндөрдү ошол полкто кызмат өтүүгө даярдашмак. Биздин техникумда ар дайым дем алыш күндөрү клубубузда кече болот. Ошол кечеге башка окуу жайларынан окуучулар келип калыша турган салт эле. Кыргыз атчандар полкунун кызматкерлери да бизде окуган аялдар менен биздин кечеге катышып жүрүштү. Опорный курсту окуган бир командирдин сулуучу аялы бөтөнчөлөнүп көзгө урунуп турчу. Чачы өтө узун, мүчөсү келишимдүү, көрктүү кийинет. Күндөрдүн биринде ошол келин мени четке чакырып чыгып, колума кат карматты. Ачып окусам, сүйү каты болуп чыкты. Каттын ээси Темиров. Келин анын командир экенин айтып мактай баштады. Мен өтө терс кабыл алдым да, мен мындай кишилер менен сүйлөшпөйм, окушум керек, али жашмын деп катты тытып ыргытып басып кеттим. Оройлонуп жооп бергенимди өзүм да сезип калдым. Тигил келин кийин да бир канча жолу сүйлөшүүгө аракеттенгендей болду. Мен ыргыштап жолотподум. Эл көзүнө көрүнүп, көз арткандардын саны артып, бир аз көтөрүңкү жүрсөм керек. Жыл өтүп, опорный курстагылар бүтүп кетишти. Биздин кечеге эми командирлер келбей калды. Кудай жалгап кутулдум деген ойго келдим. Бирок тагдыр мени куткарбай, анын кара көөнүн торуна илинткен экен. Кийин тар жолу тайгак кечүүлөрдө кездешүүгө туура келди. Ал жөнүндө сөз кийин. Махабат жолумда мени эмнелер күтөт? Кимдер жалындап сүйөп, сүйүүсүн ыйык сактап, мени көргөндө ичи жылып, эки жактан сүйүүнүн бир бетке ийгилбесине капы болбой, ичтен тынабы? Кимдер сүйүүгө сүйүү сунбай сумсаят деп, кийгин жыйнап, өчөшкө өтөбү белгисиз эле. Ал эми менин жүрөгүмдө балбылдап сүйүү жалыны качан жанат? Кимге жанат? Махабат мен үчүн таттуу кыял, узун жомок эле. Сыйкырдуу жомоктогудай кызык махабаттын мастыгына кыялданып, нечен түндөрдү катырдым. Бирде семетей, сыргак, гүл чороо өңдүү эр азамат сырттандарды күтүп кездешем. Кээде мага сыртынан жаккан сымбаттуу, бирок сунса кол жетпей турган өмүрүмдүн жолунда кездешкен, же кездешпеген адамдардай асылдарды күтөм. Кездешем. Иши кылып келечек махабаттын келберсиген көркөм элесине таттуу кыялыма масмын. Бирок махабат качан келет, кимге келет, ким билет? Жаш кыялыңдай кызык эмне бар? Жеке гана махабатка кыялданбайсың го. Келечек өмүр, тагдыр баардыгы сонун дүйнө болуп, сонун дүйнө болуусуна багындырып, кыялың закымдайт го. Бирок турмуш ойдогудай болобу? Ой менен турмуш эки бөлөк эмеспи? Техникумда 6,5 жыл окудук. 1933 жылдагы каатчылыкта тарап, айылга кеттик. Ошол жарым жыл текке кеткен мөөнөттү кийин толтуруп, 1937 жылдын июль айында бүтүрбөстөн, 1939 жылдын январь айында техникумду бүтүрүшүбүздүн себеби ушунда болду. 6,5 жыл окуу мезгилинде 14 жолу жол тарттым. Жол азабын ким билет? Азыркыдай кымгуз жүрүп турган машина, автобус, таксилер жок. Поезд жолу түгүл, боомдо машина жолу тартипке келелек. Жол азабын ким тартса, ал түшүнөр. Окуу жылы аяктап, каникулга барганда көлдүк кыздар үйгө сапар тартабыз. Биринчи жылдары жүк тарткан арабада, кийинчерээк жүк ташыган машинеде, бир сапар балыкчыга керосин тарткан араба кетчү. Ар арабада бир бочка, аркасына 2ден кыз отуруп жолго чыктык. Араба кеч көбүнчө араба тарткан атты жетектеп жөө басат. Түн мезгилдеринде 2 же 3 саатча тыным болбосо, көбүнчө жол тартуудабыз. Караңгыда араба жолдон чыга түшүп, эңкейишке аңтарылып түшкөн учурлар болду. Түн жаңыртып, чыйылдап, ыйлап калабыз. Ивановкадан өткөн жерде биз түшкөн араба оодарылып, бочка менин бутумдун кетменин опсуз баскан экен. Бир үнүм көктө, бир үнүм жерде. Бутум тизеге чейин шишип кетти. Араба кеч бутума кандайдыр бир жалбырактарды тартып байлап берди. Көтөргөн куржунубуз бар. Мунун баарын ирелеңдеп көтөрүп, балыкчыга жеткенче бир аз шишиги таркады. Жүгүбүздү көтөрүп, биз окуган мезгилде журган жаздыкты өзүбүздүкүн алып келип, кайра окуудан кеткенде алып кетчүбүз. Андан башка кийим кече салган чамаданыбыз же куржунубуз бар. Мунун баарын ирелеңдеп көтөрүп, балыкчынын аягындагы госпароходствого барабыз.
Ал жерде эң кеминде 4-5 күн пароход күтөбүз. Жатар жер да жок. Ушул сапар билгендей байкуш атам ат алып тосуп келип калса болобу. Менин келер учурумду болжоп эле келе бериптир. Көрүп бышактап ыйлады. Жүгүмдү артып ат менен жөнөп кеттик. Курдаш кыздарым бечаралар муңайып кала беришти. Айлаганча пароход дагы 2 күндөн кийин келиптир. Кайра Фрунзеге кеткенде да тоңдун чатынан 4-5 күндөп пароход күтөбүз. Кайбирлерде пароход пристанга бурулбай түз гана көздү жалдыратып өтүп кетет. Жадаганда атам дагы ат менен балыкчыга жеткирет. Машина табылбай, балыкчынын автостанциясында канча күндөр зарыгуу болду. Мындай жол азабы жүрөктөн кеткис болгон. Азыркы жүргүнчүлөрдүн шартылдап жөнөп жатышкандарын карап туруп ыраазы болом. Нечен кыйын жылдар өттү го. Жаңы курулган жаш өлкөбүздүн оор, татаал күндөрүнүн далайына бала кезден күбө болдук. 1933 жылы февраль айларында техникум убактылуу жабылып айылга келдим. Турмуш кысылып, адамдар үрпөйүп, жапа чегип турушкан мезгил эле. Атамдар өзлөрүнүн кысылып турганына карабастан, бир үйлүү казактарга боз уюн короосуна тигип, киргизип коюп, каралашып турушуптур. Атамдар берген сулууну кууруп, жаргылчакка тартып жарма жасашат. Көгүлтүр түстүү жарманы кашык менен үстүртөн калпы ичип отурушса, эмнегедир ал жарма мага өтө ширин сезилет. Бирок казактар эмнегедир мага беришпейт. Алар сууга бышкан, эч катыгы жок көгүлтүр жармасы менен мени сыйлаштан тартынышат белем. Мен колхоздун балдар бакчасынын башчысы болуп ишке орноштум. 3 жашар сиңдим экөөбүз бакчадан күн көрөбүз. Бирок үйдөгүлөрдүн акыбалы оор. Атам кош айдоодо. Бир күнү эртең менен мен кызматка кетип жатсам, энем айтып калды. Атаң бүгүн кошко ачка кетти. Кантер экен деп. Ишке келдим. Заманам куурулат. Эмне кыларды билбей азык-түлүк дүкөнүнө бардым. Сатылган тамак жок. Бирок бочкеден пиво сатылып жатыптыр. 2 кружка пиво сатып алып, атам кош айдап жаткан жайга кандай жеткенимди билбейм. Бара жатсам атам сокодого атты тизгинден жетелеп бара жатат. Улам мүдүрүлө жер таянып, кайра туруп атты сүрөмөлөйт. Сокону кармаган баягы жаныман экен. Илгери атамды өлтүрүүгө сөз болгондо кабарга келген кара бала. Азыр үйлүү жайлуу жигит. Атам менин колумдагы идишти көрүп сүйүнгөн сыяктуу. Тентибай, айланайын. Эмне алып келдиң? Деп калды. Пиво, башка эч нерсе табылбады. Ай, айланайын ай. Пивону ичпейт элем. Ичип көрбөгөн тамакта муңая түштү. Мен дагы капалана түштүм. Жаныман жулуна, келе Тентибай. Жукем ичпесе баардын эле мен ичип алайын. Бир кружкасын сиз ичиңиз, атам деле ичсин. Ата, бул арпа буудайдан эле ачытып жасалган нерсе. Бозо менен жармадан айырмасы жок, дедим жалдырай. Атам мени аяп кеттиби, же сөзүмө нана түштүбү? Мейли, ичсе ичейин деп жутуп алды. Мен сүйүнүп калдым. Бир азга дем алып отуруп калышты. Жаныман сөз баштады. Жуке, Абдумомун ийниңиз үрөнчү. Бир топу буудай сурап берсеңиз, үй бүлөм кезерип отурушат. Мен өзүм үчүн да сурабайм. Баарыбыз бир топтан үрөндү өлүп кетсек, күзүндө таш беребизби? Жаз келди, чөп чар жесек да өлбөспүз. Бышыкчылыкка эптеп жетсек болгону. Бир ортодон менчикке мал тарататмыш. Жакшы кабар угулуп жатат. Антсе элдин аман калганы. Кыргыз бечара алкы киргенде эле тоюнуп кетет эмеспи? Деп атам жооп берет. Андай күн болсо жыргабадыкпы? Ошол чын болгой эле. Жаныман кубана эки жагын карап койду. Жакшылык элге келди. Көп узабай мал бөлүндү. Жаңы төлдөгөн кой эчкилер берилди. Күнүнө 2-3 чөйчөк сүт саагандар маарып калышты. Мына ушинтип элдин үрөйүн учуруп, алкындап турган жокчулук каатчылык артка чегинип караан үздү. Кийин атам мен алып барып Жаныман экөөнө ичирген 2 кружка пивону көп эске сала турган. Пивоң да жакшы тамак экен. Кадимкидей кубаттана түшүп, күнү бою соко айдабадымбы, деп. Октябрь айында шаарга кайра окуубузга кайттык. Берекелүү чөйрөнү жемишин төгүп берип, кеңиричилик келип калыптыр. Топураңдап, сүткө тойгон күчүктөргө окшоп окуубузду уланта баштадык. Улуу октябрь майрамы келди. Майрамды күтүү, аны тосуу балалыктын эстен кеткис күндөрү да. Биздин залдан чоң салтанаттуу жыйналыш болду. Жакшы окуган окуучулар сыйлык алдык. Мага китептер берилди. Жатаканага алып келип көрсөк, ичинде эмгек төлөө аттуу кыргызча ыр китеби бар экен. Биринчи бетин ачсам эле ак шалы жоолук жамынган, чачын тармалдатып, күлүңдөгөн аялдын сүрөтүн көрдүм. Эй кыздар, аял жазуучу бар экен, десем, кыздар таңыркашып жабыла карап чуу болдук. Аягында ал аял эмес, Жоомарт Бөкөнбаев болуп чыкты.
Мына ушинтип Жомарт менен биринчи китеп жүзүндө тааныштым. Буга чейин Токонбаев, Бүкөнбаев деп бир аз уга турганбыз. Бирок алардын чыгармалары жөнүндө көп кабарыбыз жок. Кандайдыр бир алыстагы, кол жеткис бийикте турган адамдар сыяктуу сезилчү. Ошол күндөн Жомарт жөнүндө көбүрөөк уга турган болдук. Ал кезде адабий китептер өтө аз, жокко эсе. Жомарттын эмгектөлүн талашып, жыртылганча окудук белем. Ырларын жаттап, анын текстине музыка жазылган ырлар, хорлорду ырдайбыз. Жомартты көргөндөр аны эң таланттуу, сулуу, көрктүү жигит дешип макташат. Бирок мен көрө элекмин. 1935 жылы Фрунзе шаарында кыргызстандык кыз келиндердин биринчи съезди болду. Мен дагы делегат элем. Обком комсомолго мандат алган бардым. Мухаммеджанов обкомолдо сектор башчы экен. Мага кайрылып, карындаш, жолдон типографияга кирип, Токонбаев менен Бүкөнбаевке кол койдура кетиңиз. Съезге катышышы керек, деди. Мен списканы алып типографияга келе жатып өзүмчө аялдардын съездине аялдар барыш керек, булардын аялдарын чакырып жатышканго деген чечимге келдим. Биринчи Токонбаевди сурап таап кабинетине кирдим. Ал кени да биринчи көрүшүм. Көзүмө укмуш сөөлөттүү көрүндү. Ийменип тике карай албастан ылдый караган бойдон: "Агай, эртең кыз келиндердин съезди болот. Аялыңыз барыш керек экен, кол коюп бериңиз", дедим. Ал эч нерсе айтпастан өзүнүн фамилиясынын тушуна кол коюп берди. Бүкөнбаевди кайдан табышты сурасам түшүндүрдү. Айтылган бөлмөгө кирдим. Биринчи эле көзүмө төрдөгү столдун жанында отурган багжагай киши урунду. Эмнегедир көздөрү мага кызарып көрүндү. Жалтана түшүп, сол жакка карасам, бурчта бир жигит үстөл кучактап отурган экен. Ага кайрылып, Бүкөнбаев керектигин айттым. Ал адам баягы төрдө отурган багжагай кишини көрсөттү. Бул азыркы белгилүү саясий адабияттын котормочусу Жумабай Камчыбеков болуп чыкты. Ал ошол Ленинчил жаш газетасынын жооптуу секретарлыгынын милдетин аткарат экен. Жомарт болсо ал газетанын редактору тура. Мен сүрдөнүп жатып Жомарттын столунун жанына барып, кагазды сунуп: "Агай, аялыңыз үчүн кол коюп бериңиз. Эртең кыз келиндердин съездине барсын." Өңүнө карай албай жер кароодомун. Жомарт: "Андай немем жок болсо эмне кылайын?" Мен таңгала түшүп түшүнбөй жатабы дегендей ойго келип: "Аялыңыз съездге барыш керек экен", деп кайра төмөн карадым. "Андай немем жок болсо эмне кылайын деп жатпаймынбы?" деди. Мен унчукпадым. Эмнени айтам? Жомарт бир азга мени тиктеп унчукпады. Бурчтагы жигит бырсылдап күлүп калды. Жомарт өзүнүн спискадагы фамилиясынын үстүнөн чийип туруп, туурасына "нет" деп жазып колума берди. Жолдо келе жатып өзүмчө кантип эле ушул саксайган чоң эле кишинин аялы жок болсун, балким төркүнүнө айылчылап кеткен го деген ойго келдим. Айылчылаптын мааниси ал кезекте кыргыз аялдары коомчулукка анчалык активдүү катышпаган кези. Командировкага кетишпечү. Кетсе айылчылашат. Мына ушинтип Жомартты биринчи көрдүм. Чынында көрктүү, сулуу жигит экен. Акылдуу, ойлуу, көзү жалындуулугунан мага кызарып көрүнгөн билем. Кийин байкасам кадимкидей кой көздүү экен. Эртеси өкмөт үйүнүн чоң залында съезд ачылды. Съездди пионерлер куттукташып, мен алардын атынан рапорт бердим. Ал сүрөтүм эртеси Кызыл Кыргызстан газетасына чыкты. Рапорт берип, трибунадан түшүп бара жатсам, эң алдыңкы катарда Жомарт отуруптур. Ал мени тиктеп койду. Аялынын ордуна өзү келиптир деген ойдо болдум. Мына ушул кол жеткистей көрктүү, сулуу, ташкындаган нукура таланттын ээси табигат аянбай марттык кылып, сонун сапаттар менен катар ички дүйнөнүн сулуулугунда, сырткы келбеттин сулуулугунда бирдей берген. Бул дүйнөгө сейрек келип кетчү асыл заттардын бири Жомарт мага кол сунуп, махабатын багыштап, менин өмүрлүк жарым болоору ушул күндөрү оюма да келбеди. Ата-энесин эркелеген баладай техникумда директорубузга, мугалимдерибизге, тарбиячыларыбызга, эстүү эжелерибизге эркелеп, өз үйүбүздүн төрүндө алчаңдагандай дагы канча убакыт ушул жерде өмүр өтөрүн ойго албай, бейкапар жашаган балалыктын мас күндөрү болчу. Директорубуз Жукеш Мамбеталиевди ал кезекте жаш болсо да атабыз катары көрчүбүз. Анткени бул киши бизге атадай камкордук көрсөтүп, мээримдүүлүктө мамиле жасачу. Өзү токтоо, жибектей созулган жумшак мүнөздүү, адамгерчилиги күчтүү, сезгеч, сонун адам. Канчалык биз балалык шоктук жасасак да катуу сүйлөп көңүл эритпей, сылыктыкта акыл насаат сөздөрүн айтчу. Биз ал кишини бийик сыйлагандыктан сөзүнө тез ынанып, калпыс иш жасап койсок оңдоого аракеттенчүбүз. Бүт кызыкчылыкты техникумдун ишине багындырып, анын турмушу менен жашачу. Класстарды кыдырып окуунун өтүшүнө көз салып, жатакананы көрүп, тартип, тазалык тарбиясына көз салып, иши кылуу эртеден кечке ал киши аракетте болот. Бир күнү биз жогорку курска барып калганбыз. Ал эмес акыркы жыл болсо керек.
Техникумда тазалык, сарамжалдуулукка аябай үйрөнгөнбүз. Эгерде биз турмушубузда жакшы үй бүлө боло турган сапаттарга ээ болгон болсок, мунун бардыгы биз үчүн техникумда алган тарбияга биринчи иретте Жукеш Мамбеталиевичке милдеттүүбүз. Иш тигүүнү үйрөтүү үчүн кол жана бут машиналар алып, жатаканага койдуруп берген. Тамак жасоону үйрөтүү үчүн ашканадан практика өткөрчү. Бийлегенди үйрөтүп мугалим жалдады. Кружоктор уюштуруп, музыкалык аспаптардын нечен түрлөрүн пианинону баштап камсыз этти. Тарбиянын бир элементи кроваттарыбызды эң сонун жасап, чаң тийгизбей, алты күл үстүнө отурбайбыз. 4 кыз бир бөлмөдө жатышка жетишкенбиз. Жукеш Мамбеталиевич жанын сабап жүрүп жаңы жатакананы бүтүрткөн. Столдо бир нерсе жазып отурсам, менин кроватыма келип, бир курбум былчыйта отурду. Стулга эле отурсаң, жапкычы бырышып калат дедим. Бырышса Кудай албайт, дагы ыкталып, түйшөлүп койду. Менин ачуум келе түшүп, тура калып, анын керебетине барып отура калдым. Ал менин одеялымды сыйрып, жерге таштады. Мен аныкын. Ал берки кыздардыкын да жерге сыйра баштады. Акыры 4 кыз төртөөбүз тең оюнга айлантып, ызычуу болуп, күлүп, тактайдын үстүндө үйүлгөн журкан төшөктүн үстүнө бири-бирибизди жыгып, төө басмай болуп жаттык. Бир окумда кокустан баш көтөрсөм, эшиктин алдында Жукеш Мамбеталиевич кирип, карап турган экен. Кокуй агай деп бакырып алып, колум менен оозумду жаптым. Кыздардын ээси ой түштү белем, эндирей отуруп калышып, анан туруп ар кимибиз унчукпай кроватыбызды жыйнаштыра баштадык. Агайдын бетин карай албайбыз. Жукеш агай бир азга унчукпай турду. Же урушаарын, же күлөрүн билбедиби. Андан соң, чоң эле кыздар, окууну бүтүргөн отурасыңар. Силерди көргөн кичинекей кыздар эмне дейт? Деди. Башка сөз айткан жок. Чыгып кетти. Биз өлүп калдык. Көп күндөрү агайдын алдынан каршы чыкпай, качып жүрдүк. Мына ушул асыл агайыбызды азыр көргөндө да атабызды көргөндөй жүрөгүбүз жылый түшөт. Өмүр бою бул кишини мээримдүү, кымбат элесин көңүлүмдө сактап келе жатам. Тууган гана ата болбой, тутунган ата деген ушул элем. Жукеш Мамбеталиевич Мукай, Жоомарт, Жусуптар менен педтехникумда бирге окушуп, бүтүргөндөн кийин туура бизге директорлукка келген тура. Жоомарт жолдоштугуна салып, кийин мени телефонго чакыртып келе турган. Телефон ошол Жукеш агайдын кабинетинде жана бир аппарат оозгу бөлмөсүндө болчу. Мен агайдан жазганып көп убакыттары телефонго келбей койчумун. Муну байкаган Жукеш Мамбеталиевич Жоомартка айтыптыр. Мен өзүм директор болуп туруп, кызымды жигиттерге чакыртышым эрөн. Анын үстүнө тенти да уялат окшойт. Өзүң келип эле чакырып алып сүйлөшпөйсүңбү деп. Кийин Жоомарт телефонго чакыртпай калды. Жатакана бул дагы өзүнчө мектеп. Ар түрдүү мүнөздөгү, деңгээлдеги, жаштагы, тарбия таалимдеги адамдар менен журулушасың. Жакшынын карасы, жамандын шаласы дегендей жакшы таалимин тийгизген дегеле жакшы адамдарды кийин жылуулук менен эсиңе түшүрөсүң. Жакшы киши менен кандайдыр мезгилде катар жүрүү эмес, бир гана саат дириңден маектешип отурууда өзүнчө бактыдай кымбат сезилет го. Жакшы адамдын жан жыргатар айткан сөзү көңүлүңдү гүлдөтүп, жүрөгүңдү жылытып, ар качан кулагыңда музыка болуп угулуп турат да. Жакшы сөз жан сергитет, жаман сөз жан кейитет деген эл оозунда бекеринен айтылбаган. Жаман сөз, жаман жорук жүрөктөн, көңүлдөн кеткис так эмеспи? Адамдардын жаман жоруктарына ириген көңүл, ооруган жүрөк өмүр жолун кыскартаары баарга белгилүү. Ушул 6 жылдан ашуун техникумда өткөргөн өмүрүмдө канча замандаштарыма катар кадам шилтедим. Көпчүлүгү менин жүрөгүмдө жарык, элестүү мээримдикте жашоодо. Кайбирлерде кездеше калсак, бир тууганыңды көргөндөй жүрөгүң кубана түшөт. Албетте, баары тегиз алтындай, күмүштөй жаркырабас. Адам баласынын карым-катышы, башкача айтканда, бири-бирине болгон мамиледен татаал эч нерсе жок да. Биз кайбирлерде турмуш жашоо өтө татаал дейбиз. Чындыгында, ошол турмушту татаалданткан адамдардын өз ара мамиле катнашы эмеспи? Ошол мамилеге, көз карашка жараша, ченемдүү өлчөмдө адамдардын бири-бири жөнүндө пикири түзүлөт да. Мисалы, бирөөнү мен эмнегедир кайбир мүнөз сапатынан жактырбасам, ага сараңдык көрсөтүүм мүмкүн, оройлук көрсөтүүм мүмкүн. Ошонун натыйжасында мен анын көзүнө терс адамдай көрүнөм. Ал эми жактырган адамыма марттык, жарокөрлүк мамиле көрсөтсөм, мен ал адамдын көзүндө март, сонун мүнөздүү адаммын. Бул адамдардын өлчөмдү бир жактай жактары. Ал эми негизги адамдын сапаты анын ички дүйнөсү, адамдардын кеңири карым-катнашында, мамилесинде өлчөнүп, салмакталчу нерсе го. Аны өмүр майданы айкындайт. Ошондой болгондуктан менин да техникумда замандаштарыма болгон мамилем, мага болгон алардын мамилеси да ар түрдүү болду. Бирок негизинен мен ошол замандаштарымды ыйык сезем.
Алардын ар кимисине токтолуунун кажети жок. Ыгы келген жерде кай бирлерине токтолормун. Азырынча бир эжемди эске алып кетким келет. Ал Жамила Майрыкова. Бул киши биздин тоң аймагынан аялдардан эң биринчи болуп маданий билимге кол созгон киши. Өмүр бою агартуу ишинде кызмат өтөп, мугалим кызматын аткарып, канча жаштарга тарбия берип, эми пенсияга чыгып дем алып жүргөн мезгили. Мен окууга жаш келип, жүдөп жүргөн мезгилимде ушул Жамила эже биздин техникумда жогорку курстарда окуп жүргөн кезде. Мына ушул мээримдүү, эстүү, маданиятты өзүнө сиңирип алган жылдыздуу келин Жамила эже мага чоң жөлөк болуп, жол көрсөтүп, ыйласам сооротуп, акыл насаат берген устатым болуп, эң кыйын мезгилде жанымда болду. Ошол үчүн бул адам мага бир тууган эжемдей жүрөгүмдөн өмүр бою жылуу орун алууда. Биз негизги курстарга чыгып, медициналык атайын предметтер кире баштаганда, жана мен жогоруда атын атап кеткен кыргыз медицина илиминин башатында турган ардактуу адамдардан билим ала баштадык. Булар өз кесиптери үчүн талаптуу врачтар, тарбиячылар болгон. Берген сабактарын биз майрам сыяктуу күтөбүз. Ушунчалык кызыктуу алып барышат. Артыкча Хаким Жапарович Ярулабеков эң жакшы көргөн мугалимдеримден. Анткени ал киши өзүнүн предметин сонун билүү менен катар өтө сөзмөр, коодол, жайдары, таланттуу адам болчу. Хаким Жапарович жүргөн жердин баары күлкү. Биздин чарчап калган учурларыбызды байкаса, коодулданып, күлкүлүү бир нерселерди айтып, күлдүрүп, эс алдырып алып, кайра сабагын уланта турган. Нигматуллин Касым аганын сабагы да кызык өтө турган. Бүт тилин коюп биздин билим алышыбызга ынтызар болчу. Лекцияны да өзү окуп, практиканы да өз алып барат. Операция убагында оозу тынбай бизге айтып көрсөтөт. Бир күнү геморрой оорусуна операция башталды. Биз эркек балдарды алдыга жиберип, кыздар көргүбүз келбей, уялгандан кетенчиктейбиз. Касым агай жакын тургула, карагыла, баарыңар көргүлө деп бакырып жатат. Биз болбойбуз. Операция бүткөн соң бизди кабинетине киргизип алып, аябай урушту. Минтип жүрсөңөр кантип медик болосуңар? Мен үчүн билимиңер керекпи? Эртеңки күнү айылга барып иштесиңер. Оорулууларды кантип дарылайсыңар? Азыркы мезгилде врачтар жетишпейт. Кай бир райондордо бирден врач болсо, кээсинде бирөө да жок. Врач катары кызмат өтөшүңөр керек. Операция жасашыңарга да туура келет. Агай, геморройдон башкага жасасак болот да. Кимдир бирөөбүз айтып калдык. Геморрой менен ооруган адам өлө берсинби? Ал адам эмес бекен? Деп алая караса, жер карап унчукпай калдык. Жанын сабап, күйпөлөктөп бизди бир нерсеге үйрөткүсү келип жатканын түшүнөбүз да. Исак Оноевич Акунбаев, Молдогазиев, Сыдыковтар Ташкенттен окуп бүтүп келип калышты. Исак Оноевичтин биринчи лекция окуганы келген эсимде. Эшиктен узун бойлуу, келишкен сулуу жигит кирди. Кара кыжымы кепкасын башынан алып, үстөлдүн үстүнө коюп, өзүн бизге тааныштырды. Биз менен да таанышты. Лекциясын баштады. Бизге биринчи болуп кыргыз доктур келип, лекция окуганына кубанып, эркеледик белем. Агай, кыргызча айтыңыз, жакшы түшүнбөй жатабыз деп чоёктой калдык. Исак Оноевич күлүп, бизди тегерете карап туруп, мен орусча эле айтайын. Түшүнбөй калган жериңерди сурагыла. Которуп кыргызча айтып берем. Анын үстүнө окуу китептериңердин баардыгы орусча. Андан пайдаланып үйрөнүшүңөргө да жакшы. Биздин курсту улуттук группа деп коюшчу. Көпчүлүгүбүз кыргыздар, татарлар, казактар бар болчу. Бир азга дагы эркелеп, чоюңдулукта макул болуп отуруп калдык. Бул кишинин сабагында эңсеп күтө турганбыз. Ушул Исак Оноевич, Молдогазиев, Садыковтар биздин бактыбызга туура келген кыргыз элинин медицина илиминдеги эң алгачкы баштоочулардан болуп, пайдубалын түптөшкөндөр. Кийин Исак Оноевичтин үй бүлөсү менен катнаш болуп, өмүрүнүн өткөнүнө чейин канатташ жүрдүк. Ак көңүл, бапыраган берекелүү, март, сөздү туура бетке айткан, адилеттик чындык үчүн жанын сабап жиберген, адамдарга камкор, залкар кишинин бири болчу. Медицина илимине, анын өнүгүшүнө, кадрларды даярдоодогу эмгеги баарыга белгилүү, баа жеткис зор. Исак Оноевич болбогондо, мен ушундай кесиптин ээси боло албас элем деп, ал кишини эскерип сүйлөгөн шакирттеринин оозунан көп угабыз. Исак жөнүндө көп нерсени эскерип айтууга болот. Анткени бул адам кыргыз элинин өнүгүү жолунда белсемдүү эмгектенип, өзүнүн изин каш кайта ачык калтырып кеткендерден. Мезгилге жараша шарты келгенде дагы эскере жатармын. Мен азырынча Исакенин дүйнөсүн, адамдар үчүн баардык тилин багынткан, кандай гана шарт болбосун адамга жардам көрсөтүүдө жанын таштап жиберген жан экендигин далилдеген бир окуяны эске түшүргүм келет. Күз айларынын аяк чени, дагы бир кыргыз медицинасынын алгачкы өкүлдөрүнүн бири атактуу хирург Зыфар Эгембердиевдин дүйнөдөн кайтышына байланыштуу эскерүүдө маркумдун үйүндө Исаке менен жолуктук. Исак Оноевич бир аз кечигип жалгыз келди.
байкеси сырколуп калыптыр. Үстүндөгү плашын чечтирген жигит: "Исаке, чапаныңыздын баары булган ишкен го" деп калды. Исаке колун силкип коюп отурду да: "Ошон үчүн кечигип калбадымбы? Келе жатсам мына бул жердеги байланыш түйүнүнүн жанында бир топ өспүрүмдөр бирөөнү токмоктоп жатышыптыр. Аны арачаламакчы болсом, өзүмдү арыкка тоголото түртүп кетишсе болобу? Катуу тийген белем, тура албай жатсам жанымда менин шакирттеримдин бири катын. Өтө ачуусу келген белем, өтүп бара жатып карап коюп унчукпай кетсе болобу?" Бети башын кыймылдатып күрсүнүп койду. Биз эмне айтаарды билбей тунжурай түштүк. Бир аздан соң кимдир бирөө: "Ай, жарыктык. Андай хулигандардын чатагына киришип эмне кыласыз? Өзүңүзгө зыян келтирип коюшу ыктымал" деген болду. Иса Коноевич ормое карап: "Көз алдыңда эле бирөөнү кызылдай союп жатса, эмне башыңа келет? Өзүң жөнүндө ойло кайда? Кантип чыдап турасың? Көргөндө жаным жөн эле чыгып кетти" деди. Ушундан көп озобай кайран киши байбичеси экөө кыз күйөөсүн жетелей дүйнөдөн сапар тартышты. Кимдер келип, кимдер кетпеген ушул дүйнөгө. Тирүүлөр өмүр жолунда жашоо, эмгек, өткөн күндөргө кылчая карап эскерип, келечекке кыялдуу көз чаптыра кадам шилтейт. Бирөөнүн кадамы кыскараак, бириники узунураак. Бирок кадамдар жердин бетин таптаганы таптаган. Бул дүйнөнүн кызыктыгы ушунда. Мына мен дагы алдыга кадам шилтөө менен өткөн күндөргө кылчактап, көз алдыман чубатуудамын. Чубатып отурсам, буту колум зыркырап тынчтык бербей, көңүлдү алакчылайт. Ушуга байланыштуу жанагы эле Жукеш Мамбеталиев эске түшөт. Менин бутумду үшүк алып кетиптир. Кызыл көк тартып кычышкан сайт, тырмасам ооруйт. Ыйлактап бутумду кармалап отурсам, бир кыз айтып калды: "Гезит ороп ботинкеңе кийсең бут үшүбөйт. Мен ошентип жүрөм. Гезит сууга өткөрбөйт" деп. Мен дагы, башка кыздар дагы жакшы табылга сыяктуу кабыл алып, бутубузга гезит ороп кийип алдык. Бир күнү кетип бара жатсам, Жукеш агай: Тенти, токточу. Эмне, бутуңдан гезит чыгып жүрөт" деди. "Бутумду үшүк алып кетиптир. Гезит сууга өткөзбөйт экен. Кыздардын баары ушинтип кийип алдык." Болуптур, бара кой. Катуу сууктарда көп эшикке чыкпагыла. Баласыңда суукка ким карайт? Резинка тамандуу, чолок кончтуу ботинкеле кийгенибиз. 1936-жылы мен үчүн өтө көңүлгө токтоп, жүрөктөн терең орун алган бактылуу зоолом көтөрүлгөн жылдан болду. Фрунзе шаардык комсомол комитетине бюро мүчө, областтык комсомол комитетинин, ал кезде Кыргызстан Союздук Республика боло элек, пленумуна мүчө болуп шайлануу менен катар бүткүл Союздук Лениндик жаштар союзунун 10-съездине делегат болуп шайландым. Апрель айынын орто ченинде кыялдын толкуну, көңүлдүн шоокуму Москвага келдик. Москва бизди алакан жайып тосуп алды. Съезд Кремлдин чоң дворецинде ачылды. Сталин баш болгон партиянын, өкмөттүн жетекчилери киргендеги биздин кабыл алуубузга сөз жетпейт. Мага бул окуя өңүм түшүм сыяктуу. Москвада болуунун өзү ал кезекте адамдар үчүн чоң бакыт, ага жеткен да, жетпеген да бар сыяктуу сезилчү. Ал эми жол башчыларды көрүү болсо, кол жеткистей, кыялгана сыяктанчу. Анын үчүн мен бул күндөрү кыялга мас, жер менен көктүн ортосунда закымдап сызгандай жүрдүм. Биз анда кол башчыларды адамдан башкача жандай баамдачубуз. Карапайым, кадимки адамдардан айырмаланбай, көз алдыбызда турушса, таңыркашыңа чек жок. Ушул съездин убагында бүткүл союзга атагы чыгып, дүңгүрөп жаткан 5-5 жылдыктын атактуу адамдарын көрдүм. Алар Алексей Стаханов, Мария Демченко, Паша Ангелина, Рыновоз, Надежда Крупская менен Стасованын жанына барып, көпкө карап турганым эсимде. Ар нерсенин аягы болот. Эстен кетпей турган элестерди көңүлгө сиңирген съезд ишин аяктап, 1 май майрамынын алдында кайра Фрунзеге келдик. Ошол мезгилдерде 1 май күнү демонстрация болуп, 2 май күнү Каражыгач багында жалпы шаардык сейилдөө күнү салтка айланган. Шаардыктар топтошуп сейилдеп бак аралап чыгышат. Ал жерде көңүл ачып, дем алууга керек нерселердин баары уюштурулган. Биздин техникумдун окуучулары да калбачубуз. Мен өзүмдүн жакын курбуларым болуп сейилдеп келе жатсак, алдыбыздан Курман Камбаров, Жомарт экөө чыгышты. Алар токтоп бизге кол беришип саламдашты. Камбаров Жомартты карап: "Көрдүңбү? Тенти курбулары менен гана жүрөт" деди. Бул сөзүнүн мааниси бар экен. Көрсө Камбаров Жомартка ошонун алдында эле мен жөнүндө жакшы пикир айтып, мени ал эсине алуусун кеңеш этет. Жомарт жылмайып күлүп койду. Буга чейин Жомартты конференцияларда жүрүп, бир аз таанышып калган өңдүү элек. Жомарт мага кайрылып: "Карындаш, эртең бизге Ленинчил жаш газетасынын редакциясына келип кетиңизчи. Съездге барып келгениңизге байланыштуу маек өткөрүп, гезитке берүүнү пландаган элек" деди. Мен макул болдум. Алар коштошуп басып кетишти.
Эртеси баягы бир жылда Жомартты биринчи жолу көргөн бөлмөгө келдим. Жомарт өзү маектешип жазып отурду. Маек бүткөн соң сүрөткө түшүрттү. Кетип жатканымда: "Карындаш, сүрөтүңүздүн бирөөнү өзүңүзгө белекке жибертип ийем", деди. Күндөрдүн биринде мени издеп бир жаш орус кызы келди да конверт берип, Бөкөнбаевдин редакциядан келгенин айтты. Мен эч нерсе оюмда жок. Убада боюнча сүрөттү жибергендей түшүндүм. Ачсам сүрөт менен кошо кат чыкты. Катты көрүп эмнегедир жүрөгүм туйлай түштү. Кыз кыракы деп эл оозунда бекер айтылбас белем. Бир нерсе сезгендей жүгүрүп чыгып, тамдын аркасына барып окудум. Бул кат Жомарттын биринчи жолу мага өзүнүн сезимин билдирип жазган каты болчу. Катты сактоо ал кезде кайдан ойго келсин, ал эмес кыздар көрбөсүн, сөз болот го деп бир гана жакын курдашыма окутуп тытып салдым. Жомарттын аялы жогу, ал мага сөз айтышы башыма келбеген. Ал мага өтө бийик, алыс турган адамдай сезилчү. Ошол кездери сүйүү каттарга кыздардын баары кеңешип отурушуп, белгилүү түрдө бирдей жооп жазылчу. Мен дагы ошондой мааниде жооп жаздым. Толук эсимде жок. Агай, мен али жашмын, окушум керек, турмуш жөнүндө азыр менин оюмда жок. Ушул сыяктуу болсо керек. Жомарт телефонго чакыртып, кезигишүүнү сурачу болду. Мен көп шылтоо таап качуудамын. Анткени андан өтө сүрдөйм. Кантип жолугам, эмне айтам? Бул маселе мен үчүн өтө кыйын сезилет. Жүрөгүм даабайт. Жомарт өңдүү киши мага кол созуп, таалай тартуулап жатканына бирде ишенсем, бирде ишенгим келбейт. Мына ушул сезим менде көпкө сакталды. Жомарт өзү экөөбүз баш кошкондон кийин да айтып калуучу: "Байкуш, менден жаман сүрдөп уялчусуң. Мени көргөндө кызарып, өйдө карай албай калар элең". Жолукпай жүрүп каникулга кетип калдым. Күзүндө шаарга келдим. Жомарт кабарсыз болду. Мен тынчсызданып, өзүмдү ичтен жемелеп санаркоодо болдум. Кызыл Кыргызстан газетасынын редакциясына чакыртып калышты. Октябрь майрамына карата мен жөнүндө очерк берүүнү туура табышкан экен. Жомарттын кайда турганын билбечүмүн. Лагерный көчөсү менен келе жатсам, 1 Май көчөсүнүн бурчундагы үйдүн дарбазасынан ороп пара чыга келсе болобу. Ушунчалык шашып калдым. Жомарт эсендешип, "Кайда бара жатасың?" десе, "Кыргызстанга баратам" дедим. Ал жылмайып, "Кызыл Кыргызстан газетасынын редакциясынабы? Мен да ошол жака бармакмын, жүрүңүз" деди. Жолдо бутум кайчылаштаган сыяктуу муунум калтырап бара жатам. Баш көтөрбөйм. Суроолоруна эптеп жооп берем. "Качан менин катыма жооп бересиз?" деп сурап калды. "Жооп жазып жибергенмин" дедим. "Алганым жок. Жооп берсеңиз экен". "Макул, жазып жиберейин". "Ооз эки айта албайсызбы?" "Жазып эле жиберейинчи". "Болуптур, жазып жибериңиз". Аңыча редакцияга келдик, коштоштук. Бирок катка экинчи жооп жазбастан кездеше турган болдук. Мен кездешүүгө жалгыз келбейм, жакын курбум Тажы бүбү экөөбүз келебиз. Бир күнү Жомарттыкында мейманда болдук. Мейманда болгон менен ачка кеттик. Жей турган тамак жоктугунан эмес, үстөлдүн үстү толтура, эмне гана жок. Эт салдырган экен. Сабыр Зулумбековдун туурамчылыгын айтып мактады. Ал киши чынында өтө туурамчы экен. Жомарт айткандан чачына чейин эт чачырап турду. Бирок биз кургуруң уялып, эч нерсе жебедик. Эптеп, ооз кыбыраткан болдук. Бизди техникумга узатып коюп, экөө отуруп алып жыргап жешет. Байкуш кыздар ачка болушса да уялып жебей кетишти деп күлүшөт. Дагы бир жолу келдик. Жомарт Алтын кыз музыкалуу драмасын жазып жаткан мезгил экен. "Силерге мен жазып жаткан Алтын кыз аттуу пьесамдан окуп берейин" деп калды. Ордунан туруп бакылдап окуп жатты. Биз оозубузду ачып угуп калдык. Бир далайга окуду. Окуп болуп жана отурганда отургучун ордуна жылдырып койгонун унутуп калган белем. Отура кетип чалкасынан түштү. Чочуп кетип карасам, чачтары сексейип, эки көзү мага кадала түштү. Мен жинденип күлө баштадым. Өзүм демейде күлкүчүмүн. Жаш кезде өлчөсү жок. Эч токтоно албай, көзү чакчайып, чачы саксайып, жерде жаткан Жомарттын эреси көз алдыман кетпейт. Өзүмдү өзүм чымчыйм, курбум да чымчыйт. Кудуретим жетпейт. Жомарт туруп отургучка томсоро отуруп калган. "Тенти баласың, түшүнбөйсүң" деп кандайдыр бир таарынган, өкүнгөн мүнөздө айтты. Мен ошондо гана эптеп өзүмдү колума алдым. Жомарт ушундан соң бир канча мезгилдери кабарсыз болду. Мен болсо мага ренжип калдыбы, же Алтын кыздын жазып бүтүүнүн аракетиндеби билбей бушайман. Санаркоодомун. Өзүм барып же телефон чалып кабарлашкандан тартынам жана куру намыста жол бербейт. Ушуларда менин бир курбум Лора Кошоеванын окуясы башталып калды. Бул кыз бойлуу келген, сымбаттуу, кичирээк кыйкач көзү, чулоогураак мурду өзүнө жарашып туруучу, ак чумалынан келген жылдыздуу кыз. Медициналык техникумда окуганына карабастан адабиятка өтө кызыкчу. Азыр толук эсимде жок.
кандайдыр бир шаардагы адабий ийримге барып катышып жүрө турган. Ал жерден Мидин Албаев менен таанышып, экөө жакын көңүлдө жүрүштү. Ал жөнүндө мага көп айтат, ыр жазат, өзү күлкүлүү, сөзгө курч, жакшы неме деп калат. Бир күнү Лара жатаканага келбей калды. Экөөбүздүн керебетибиз катар турчу. Эртең менен эрте туруп кийинип жатсам, Лара келди. Ой, кайда жүрөсүң? Кайда кондуң? Мидин экөөбүз көчөдө сүйлөшүп жүрө берип, кеч калыптырбыз. Дарбаза ичак жабылып калган экен. Тигил маңдайдагы радио түйүнүнүн алдындагы скамейкада таң атканча Мидиндин кемселин жамынып отуруп чыктык. Күз мезгили салкын болуп калган. Экөөнүн отурганын ооруканадагы түнкү дежурстводан келе жаткан бизде окуган казак баласы Сахипзадаев көрүп калыптыр. Ал Ларанын жанын койбой, ким менен отурганын сурап калды. Лара ал Мидин Албаев экенин, ыр жазарын, типографияда иштерин айтты. Мына ошондон соң Сахипзадаев Лараны тамашалап жабышты да калды. Лара, мына өрдөк мурун кара немеңде Б.Т. деп ариптирген эмне кыласың? Андан көрө мага чыксаңчы деп. Лара токтоо мүнөздүү көтөрүмдүүлүгүнө салып күлүп гана жөн болот. Күндөрдүн биринде Лара 2-3 күн жоголду. Чуу көтөрбөй тура туралы. Келип калар деген үмүттө элек. Аңча келип калды. Мен турмушка чыктым. Чемоданымды алганы келдим деди. Кимге, Мидингеби? Жок, Самаганов Жээнбайга. Кудай урбадыбы, анын кимдебейбизби? Ал дагы биз менен ийримде бирге катышат. Биздин таң калып тарс жарылганыбызга чек жоктой болду. Жакында тоюм болот, силерди чакырам. Бир чоң болуп жүргөн Мыктыбеков аттуу агасыныкында туруп жатабыз. Той алардыкында болот, деп кетип калды. Окуусун таштабай бүтөрүн айтты. Ал эмес жакшына кийинип, жетим өскөн бечара токоба пальто, шубаларды кийип, көңүлү көтөрүңкү сабакка катышып да жүрдү. Тойго чакырылдык, 3-4 кыз бардык. Көчө жакка караган терезенин түбүнөн орун алдык. Лара Жээнбай төргө отурушту. Мен ичимден Мидин өрдөк мурун кара неме болсо, мунусу койдун күң жилигиндей болгон неме тура деген ойго келдим. Тойго Темиркул Үмүталиев, Кубанычбек Маликовдор, сулуу аялдар менен келишти. Мен сыртынан угуп жүргөмүн. Ырларын окучумун, өздөрүн биринчи көрүшүм. Алар келгенде жаныбыздагылар аттарын айтып шыбырап калышты. Аялдары кулактарына ак береткаларды илип коюшкан. Ал кезде беретканы кыйшайда кийген мода болчу. Той кызып, чөйчөктөр көтөрүлүп, тилдер сайралып, каалоолор айтылып жатты. Кайдан жайдан Мидин пайда болду. Эшиктен кирип, эки жакты карап туруп, биздин маңдайыбызга келип, отургандарды жөөлөй, араларына кыпчыла отура кетти. Аңгыча табак палоо келди. Биздин алдыбызга коюлган табактагы палоонун этин Мидин шыпылдата терип жей баштады да, палоосунун эти жоктура, деди. Эл үн чыккан жакка көңүл буруп, дүрдүгө түштү. Ларага карасам, өңү чөп болуп калыптыр. Жээнбай ыйлап калды. Бир-эки шмаланган жигит Мидинди шилиден алып, сүйрөп кетишти. Көп узабай биз отурган жаккы терезе бадыр-будур боло түштү. Биз бакырып үстөлдү тебелей сыртка качтык. Отургандардын көбү эле эшикке жутунду бейм, биздин жаныбызда бир сары чекил жигит отурган болчу. Токтогула карындаштар, мен силерди узатып коем болуп, бирге чыгып келе жатып, эшиктин алдында туура жаткан стулга чалынып, күп эле түштү. Биз ага карабай бакырган боюнча жүгүрүп отуруп, техникумга кандай жеткенибизди билбей калдык. Ошентип бечара Ларанын тою чуу менен аяктады. Эртеси мени обкомолго Камбаровго чакырып калды. Эч нерсе ойдо жок келдим. Камбаров салкын кабыл алды. Аны байкап бир аз сестее түштүм. Сиз кече кайда болдуңуз? Деди. Бул суроо мен үчүн башка чакмандай болду. Мукактанып жатып, тойдо болгон элек. Тойдо? Кимдин тоюнда? Өзүңүздүн жашка жете элек курмуңуздун тоюндабы? Ал жерде чоң шатак чыгыптыр, туурабы? Ошондой болду. Жолдош Жунушбаева, сиз обкомолдун өкүлүсүз. Жаштарды, кыздарды окууга, окууну бүтүп чыгууга үндөгө милдеттүүсүз. Анан өзүңүздүн жаш курбуңуз окуусун таштап, күйөөгө чыгып жатса, анын тоюна барып чатакка аралашып, бул кандай иш? Сиз минтип жүрсөңүз өзүңүздү компрометировать этесиз, деди. Компрометировать, бул сөздү биринчи угушум, катуу айтылган сөздөй кабыл алдым. Бирок өзүңдү жаманатты кыласың дегендей кеп экенин туюндум. Баш көтөрө албадым. Үн да, сөз да жок. Камбаров бир топ эле акыл насаат сөздөр айтып кетирди. Курман Каракеевке мектептер боюнча бөлүм башчысына жолго кетимди талап этти. Мен ага барып да тил укпайынга салып, качкан боюнча кетип калдым. Балким башка маселе боюнчадыр, билбейм. Иши кылып Каракеевке барбадым. Лара окууга бирде келет, бирде келбейт. Көңүлү чөгүңкү, саналуудай сезилет. Адамга оңой менен ачылбас мүнөздүү неме чечилип, эч нерсе айтпайт. Акыры окууну таштап түштүккө кетти. Кайнагасы Мыктыбеков түштүккө кызматка которулуп, Жээнбай менен Лараны ала кетишет.
Жомарт экөөбүз кайра жолго баштадык. 1937 жылдын баш айларында ал үйлөнүү маселесин баса коюп калды. Мен болсом техникумду бүтмөйүнчө турмушка чыкпоого өзүмө берген убадам бар. Окууну бүтпөй турмушка чыгууга акым жоктой, сезим күчтүү. Анткени жанагы Камбаров айткандай, мен үлгү катарындагы адамдан элем. 2 айдын ичинде үйлөнүшүм керек. Канчага бойдок жүрөм. Менин тең туштарым 2-3 балалуу. Мен сени сүйгөнүмдөн ушинтип жүрөм. Болбосо өзүлөрү артымдан ээрчигендер жок эмес, деп калды. Бул сөз мага катуу тийип терге түштүм. Агай, шашып жүрсөңүз андай өз ээрчигендерди ала бериңиз. Мен окуумду бүтпөй туруп турмуш жөнүндө оюму да албайм. Териккен мүнөздө туйтуңда басып кеттим. Жомарт турган боюнча туруп калды. Сүйсө күтөр, күтпөсө кантейин. Ушундай ойдо ыйлагым келди. Жомарт чакыртса барбай, кыял көрсөтүп калсам болобу?